сахнага да жүргөнгө кызыкчумун да. Участогума ушул салонду курдум да. Жамал жыйынын артынан кашты үйрөнүп, өзүмө каражат таап атам. Выездге чыгып, келин жасап. Биздин Чаткалда вообще салон деген жок эле. Бул салон Чаткалга ачылганына өтө эл сыймыктануу менен карайт. Мына биз азыр Чаткал районунун Канышкыя айылында турабыз. Буга чейин чаткалдыктар анчалык эле сулуулукка маани беришкен эмес, же болбосо беришкен болсо дагы чачтарын жасалголоодо, же болбосо мырзаларыбыз чачын кыркууда үйдөн гана кам көрүп келишкен. Мына заман өнүгүп, Чаткал району өнүгүп турган мезгилде атайын сулуулук салондору да ачылып баштады. Алардын бири эң алгачкылардан болуп Жасмин сулуулук салону деп аталган. Же болбосо биздин ишкер айымыбыз Асылбекова Айжамал туурасында сөз кылабыз. Айжамал Асылбекованын жумушунда убактысы чектелбейт. Кээде кардарлардын табитине, убактысына, калоосуна жараша кызмат көрсөтөт. Кичинекей кезимден эле өз негизи биз деле Алабуга районуна төрөлүп өскөн жерим ошол жак. Ошол жактагы сулуу айымдарды көргөндө мен өз негизи көбүнчө сахнага да жүргөнгө кызыкчумун да. Ошол убакта жүргөн Айчүрек Иманалиева деген негизле мурунку жакшы таанымал ырчыларыбыздын образдарын жараткым келчү да, өзүм кызыкчумун. Анан ошол учурларда өзүмдүн эжелерими жасай берчүмүн. Биз өз негизи 13 бир тууганбыз. 6 кызбыз да. Ошол эжемдердин чачтарын жасап, кызыгып жүрүп, ушул кесипке өзүм өтүп кеттим да. Анан өзүм эле ушул Алабуга районунда өзүм салон ачып беришти үйдөгүлөр, өзүбүздүн үйгө эле чаккан. Ошол салон менен иштечүмүн, анан мектепте жаныбызда жумушум бар болчу, университетте иштечүмүн. Ошолорго катышып жүрүп, ушул нерселерге кызыгып кетип иштеп атам да. Мен өзү Алабугада төрөлүп өскөм. Мен Чаткал районуна караштуу Кызыл Токой айылына турмушка чыккам да. Анан бул жакта ошол мен эң чоң күйөөмдүн агасы бул жакка келип жумушу ушул жакта болуп бизнес баштап, алар негизи бизнесмен болушуп, бул жактан чоң бизнес баштап калышты да. Анан ошол жакта турмуш кургандан кийин мен бул жакка жолдошум экөөбүздү тең, жолдошум мага чейин бул жакта агасына жардам берип жүрчү экен. Биз турмуш кургандан кийин сразу эле бул жакка келдик. Жараткан алдында кандай жашоо буйрук кыларын баарыбыз билбейбиз. Айжамалда Чаткалга келип отурукташып калам деп ойлогон эмес. Турмуштун агымы менен туз насип буйруп, алгачкы Чаткалдын карын көрүп таң калганын жашырган жок. Бир күн чыксам, эртеси күнү кар жаап койду да, эшикти түрсөм кар да. Ой, ушунчалык кар бар деп таң калдым. Турсам эле баары жок, аппак кар жаап коюптур да, жайым десе элечи. Эшикти түрсөм ачылбайт, анан жолдошума айтсам күлүп, карды ачып берди. Анан күлүп атам да, токтобойт да дагы элечи, айтам да, бул кар негизи эмне токтобойт? Уже жаарын жаап бүтүптүр десем, дагы жайт али деп. Күнүнө түндө саат 12ден туруп кар көрөт болчу да, күйөөм, жолдошум, кайнелерим болушуп. Ошол күндөр эле түнкүсүн кар күрөп, ойноп, аябай кызыктуу болчу да. Анан бир жума кар токтобой койсо, эмне эле бул кар жай берет, эми мен Алапка капамдарга кантип барам деген да. Күйөөм болсо, эми барбайсың, мынакей көрүп атасың го, магазинге товарларды түшүрүп бүттүк. Себеби эмнеге алып келдик? Эми 6 ай эч жака чыкпайбыз, даже 1 жылга чейин десе мен, эми бул качан эрип бүтөт деп ыйлагам да. Качан эрип бүтөт, качан жол ачылат депчи. Бел жабылды десе мен белди түшүнбөй эле ашканда, бел ашканды деле билбей эле келип калгам да, бел кандай экенин түшүнбөпмүн да негизичи. Анан көчкү түшүп, ушинтип жолдор жабылганда эми түшүнүп баштагам да 1-2 жылдан кийинчи. Ошол ал убакта жакшы техникалар жок болчу, буйрса мына азыр техникалар келип, Чаткал өзүмүн жерим, өзүмүн элим. Бир жерге барсам Чаткал жөнүндө кичине сөз чыккызып, чычалап Чаткал жөнүндө талашып кетсем күлүп калышчу. Ой, сен чаткалдык болуп калган турбайсыңбы деп. Анан дагы бир кызыгы, алпам мен эң кенже кыз болгондуктан үйдө Чаткалга кеткенде бул жакта звонок кылып сүйлөшкөндө айтышчу да, сен деген кыйналбай элесиңби депчи, жок жакшы эле депчи. Анан апам күтчү экен да, менен звонок барганда эле апам, мен кетем бул жактан деп айтпайбы экен деп ойлончу экен да. Анан 1-2 жыл өтүп жайгашып, балам улду болдук, улум менен барып калганда апам күлүп атпайбы, мен эч айтпачу эле, мен бир айтайын.
кантип эле чаткалга жайгашып калганыңа курсантмын да кызым. Мен аябай коркчумун да сенен дейт да. Анан бар акемдер бар чогуу отурганбыз. Неге коркосуз десе, чаткалдан звонок келген сайын коркуп алчумун. Анан жакшы десе, уф деп отуруп калчумун. Мен кетем деп ыйлайт экен деген нерсени угат бекем деп корккон элем. Эч бир сөз укпадым кызым сенен. Чаткалды мактап эле турасың деп апам ошентип күлүп калды. Негизи чаткалга келгенден кийин чаткалдын абасы дагы жакты, салкын. Эми азыр төрөлүп өскөн жериме барсам жайында ысыгына чыдай албай кетем да негизи. Чаткал районунда мурда сулуулук салону болсо дагы талапка жооп бербөчү. Бирок улам элдин муктаждыгын чечип, кичинекей кана ачып иштеген. Кайнагам жолдошум, өмүрлүк жолдошумдун агасы чоң зданияны алып иштеткен. Ошол жерде соодада иштечүк. Үстүнкү кабатына менин жолдошум сунуштап, андан көрө сен ушинтип сумкаларды көтөрүп алып жүрөсүң да эми. Ошентип жүргөндөн көрө ушул жерге келип эле ушул экинчи этажына кичине бөлүп жасап берейин. Ошол жерде жумушуңду аткарып көчөдө көтөрбөй дегенден ошол жерде жасап берди. Ошол жерде чакан ачып, ошол жерде иштедим 4 жыл. 15 жылдан ашуун убакытта Айжамал Асылбекова бир топ сулуулук жаатында тажрыйба топтойт. Анын кызыгуусун жөндөмүн байкаган жолдошу Алтынбек Ботобеков өздөрүнүн үй салууга берилген жерге минтип имаратты салып, заманбап сулуулук салонун ачып берет. Салондун атын өзүнүн чоң кызынын атынан Жасмин деп коет. Толук бүт элек имараттын биринчи кабаты дүкөнгө ылайыкташтырылган. Жолдошум экөөбүз ушул өзүбүздүн участогыбызга ушул салонду анан түйүнө 2 кабаттуу өзүңүздөр көрүп тургандай эле 2 кабаттуу чакан имарат курдук. Түйүн магазин, үстүңкүсүн ушундай менин салонум кылып пландап экөөбүз 2 жылда ушул өз каражатыбыз менен эле ушул салонду тургуздук да. Күйөөм негизи аябай менин жумушума кайдыгер карабайт. Кызыга өзү эле кызыгып ушул нерсени мага көмөктөштү да. Негизи жолдошум фирмада иштейт. Азыр как раз 3 күн болду жумушуна кетти. Өзүбүздүн күчүбүз менен эле каражат топтоп 2 жылда ушул салонубузду тургузуп ишке киргиздик да. Толук киргизе албасак дагы биринчи кабаты магазин буюрса жакында алды эле түшөт. Салонумду куруп бүттүк да. Мен ушул үлкөмдүн салону ушу Чаткал районуна көчүшүп келип, ушул салонду курушуп, ушу айымдардын ажарын ачышып, кичине да болсо ушу келинимдин өзүнүн жанагысы бар экен, аракети бар экен, окулган экен. Биздин Чаткалда вообще салон деген жок эле. Чачты ушу эркектер ар ким өздөрүнүн үйүндө кыркышып эле, өздөрү менен өздөрү эле болуп жүргөн. Анан ушу билбейм, мен деле мурун салонго деле мен деле мурун эрте турмушка чыгып билбейм, бирок ошо мен келиним келгенден кийин эле элдер үйүнө барып чачтарын кыркышып, жасанышып, кашы көздөрүн коюп, ондой мындай вечерлерге, мероприятияларга барып атканын көрүп аттым. Анан кийин ой эже мындай кылышым керек деп өзү аракет кылып жүрүп да, ошо келиним анан ошентип элдердин баарын ошентип клиенттер тартты окшойт өзүмчө ойлойм. Көбүнчө эле ушу кыз келиндерди ушинтип жасап, магазинде деле жасап атчу. Анан ошо шыгым менен анан ушу былтыртан баштап өзү айткандай салондорун ачып, анан азыр эми бүт келиндерди дагы ушу Айжамал жасап, бүт уже узатып атыр ушул жерден. Кудайга шүгүр эле деп ойлонуп атырмын. Кудайга шүгүр, аялдардын ажарын ачып, сулуулугуна сулуулук кошуп, көркүнө көрк кошуп, ушу Чаткалдын айымдарын бүт жасап чыгарып аткан ушу менин келиним болуп атыр. Мен бул салондун ар дайымкы кардарымын. Бул жерде чач жасайт, тырмак жасайт, каш, кирпик, маникюр кылышат, педикюр дейком. Беттерди боешот. Ошол кызматтарынан дайыма пайдаланып турабыз. Жакшы жасайт, дайыма ыраазычылыгыбызды айтып гана кетебиз. Азыр буга чейин салон болгон эмес, алгачкы салондордон Чаткал району ушул Айжамал эже ачты, Жасмин салону деп. Анан эми дагы 1ден 2ден ачылып келатат. Айжамал өзүнүн билимин өркүндөтүү үчүн окууларга барып турат. Бир топ сертификаттардын ээси, көп кырдуу адис болуп калган.
Биз бул салондо ресничка жасайбыз. Мен өзү универсалмын. Бизде салондо бир эле жумуш менен отуруп калбайсың да. Мисалы үчүн чач кыркам десең, чач менен эле отура албайсың. Чачка клиент болбой калып, башка нерсени сурап калышат да. Эми көптөгөн салондордо баардык услугаларды камтылыш керек. Мен болушунча бул жерде биз тырмак жасайбыз. Тырмак жасаганга өзүм жасайм, кээде дагы бир заменяющий кыздар бар. Алар келип жасап беришет. Бошобой калган учурларымда мужской стрижкада кыздар бар. Өзү негизи берде 5 кыз, азыр менде 3 кыз. Бирөөсү декретте, ошо мужской стрижкада турган кызым кирпик жасалат берде, чачтардын түрү азыр түрлөгөн заманбап техника менен жасалган чачтарды боёолор бар. Кирпик жасайбыз, перманент макияжын жасайбыз. Макияж жасайбыз, невесталарды чыгарабыз бул жерден. Ошол колдон келишинче заманбап кылып атабыз да. Мен азыр бул жерде алган көрүп турган сертификаттарым көбүнчө перманент макияжы бар, колорист, визажист бар, маникюр жасайбыз. Ошолор боюнча алып келген сертификаттарым бар да. Бул сертификаттар мага көбүнчө мага чач краскалап, боёп, стрижкалардан аябай көп байланам ошол ишкечи. Ошол ишим мага көп кармайт да. Анан перманент макияжы, каш немелер боюнча. Мен өзү ушул айылга керектүү техника менен ушу тырмак боюнча деле окуп келгем, тырмак боюнча жасайм. Ушул иштерим мени көбүрөөк кармайт да. Ошон үчүн биз ушул ишке көбүрөөк басым жасап, улам жаңы келген техникаларды болушунча алып келип, элге жайылтып, элге кызмат кылып атабыз да. Эптеп эле чачтарын алып кете берген заман болбой калды. Азыр буюрса Чаткалда өнүгүп, жаш балдар да, садикке барган балдар дагы мен Айжамалга барам салонго дешет экен да. Себеби негизи жаш эмелер келет да, клиенттерибиз деле ошол садикке барган балдар. Анан мектептеги балдар да көп келишет экен да. Балдары ата-энелер алып келип калат, Айжамалга барам, мен чачымды сен кыркпа, Айжамал кырсын деген ата-энелер да күлүп алып келишет да, мынакей дешипчи. Ошол адамдар деле келип атышат. Негизи эми иш токтобойт го деген ойдомун. Буюрса мен бул жумушту атайын үйүмө курдум. Өзүм дагы жаш 2 балам бар да. Ал балдары менен чыга албай, кабалдыр болбойн деп үйгө кургандыктан эми болушунча кечкисин караңга калып деле келген күндөрүм болгон. Ошондой болбойт го, эми үйүмдүн жанында чуркап чыгып кызмат кылам деген ойдомун да. Ишим токтобойт го деп ойлойм. Бир гана айымдардын чачын гана жасалгалабай, айымдарга макияж жасап, тырмагын боёп тим болбостон, мырзаларга да кызмат көрсөтөт. Канчада белгилесиздер? Bir ayda bilgim. Эки миң 19-жылы Айжамал эжеге Кашка окугам. Ошол Кашта окуп, азыр мастер болуп калдым десем болот. Ошол Айжамал эжеге рахмат. Айжамал эженин артынан Кашты үйрөнүп, өзүмө каражат таап атам десем болот. Кашты, кирпик, тырнак баардыгын алып кетейин деген ниеттерим бар. Мен өзү Айгыржал айылдык маданият үйүнүн башчысымын. Анан маданият кызматкери болгондуктан бул салонго көп келем. Постоянно ушул жердин клиентимин. Бул салон Чаткалга ачылганына өтө эл сыймыктануу менен карайт. Эң сонун жаңылык киргизди Чаткал районуна. Айжамал эженин ишине ийгилик каалайм. Кардарлар кезекке жазылышат, саатына келип бири-бирине тоскоол болбойт. Айжамал адис катары эмес, ишкер катары ишин жүргүзүп, бул салонду дагы чоңойтууну максат кылат. Район жетекчилери да ишкерлигин колдоп, жардамда беришкен. Мен өзүмө ишкер айым деп эсептейм. Себеби дегенде көптөгөн адамдарга жардамым тийип атат. Окуучуларды даярдап чыгарып атабыз. Буюрса мен бул салонду, ушул салондун жетекчиси болуп, бир 5 кыздын жумушу бар да бул жерде негизи. Ошон үчүн ушул месталарды койгом. Администрацияга бардым. Долбоор жазып, ушундай ишкерлерди колдоо жылына карата ушундай болуптур дегенде, ушул ички салондун ички эмесин, оборудованиясына эле жардам бергиле депчи. 100 000 акча бөлүп беришти ички имаратына деп. Мен алга мисалы үчүн ушул күзгүм алдым, помощницаларды алдым. Мойка мага аябай керек.
баш жууганга ошол мойкама ошол акчадан алдым. Отуруп турган креслобузду алдык, лампаларды алдык. Ошолорду толуктап алдык. Айжамал Асылбекова жолдошу Алтынбек Ботобеков экөөсү 2 кыз 3 улду тапкан. Үй бүлөсү бош убакытта чарба менен алектенет. Кыштын ызгарына туруштук берип, мезгил тандабай эмгектенип жатканына жолдошу себептүү. Бардык шартты түзүп берген. Ал бүлөдө колдор кишиси бар экенине ыраазы. Бактылуумун. Буюрса 18 жашка чыкты. Кызым деле азыр ушул менин кесибими жактап, Бишкек шаарынан окуп бүтүп ал жерде 1 жыл иштеп, азыр башка Россия мамлекетинде ушул маникюр, педикюр жумушунда иштеп атат. Акчаны жакшы таап атат, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бактылуумун. Буюрса ушул ишими дагы бизнес жаатында эле кетебиз. Буюрса